Отмандуу таң биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бардык биздин замандаштар, мекендештер, отмандуу таңыңыздар менен биз эфирди баштадык. Кош келиңиздер, катарыбызда болуңуз. Анткени 2 саат аралыгында болгон бир 100%га жетпесе дагы 99,9% сиздердин көңүлдү алганга биз аракет кылалы. Жалпы көрүүчүлөрүбүздү жакыныраак чакыралы, анткени байланышты бири-бирибизден сезиш керек, анткени энергия бири-бирибизге тартууланыш керек. Мына ошол нерсени сезүү зарыл деп коет го. Мен болсо болушунча эмоция менен, сөз менен, күлкү менен, ыр менен, музыка менен сиздерге бергенге аракет кылайын. Сиздер болсо карап отуруп, мага актив көрсөтүп, WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, бардык нерсени сиз биз менен чогулуп жатат деп ишенебиз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү жөнүндө айта кетели. Piyala Gold чайы керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулары үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Piyala Gold даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Piyala Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Программабызды улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, биз бул убакыттарда келген коногубуз менен маек курабыз. Аны эмесе тааныштыралы, ырчы, аткаруучу бүгүн бизде конокто Нуртилек Нуржадиев конокто. Кош келиңиз, кутмантаңыз менен эл журт менен амандашып алсаңыз болот. Бардык кыргыз элиме ассаламу алейкум. Биринчиден кутман күнүңүздөр менен, кутман таңыңыздар менен. Манайыңыз кандай сизде? Жакшы, манай жакшы. Негизи бир кайсы бир жакшылыктарга барганда айтып калышат го, тойдун алып баруучусунда дейт, бардык нерсе бирок анда эмес, мына ушул жакшылыктын ээсинин маанайында деп коет эмеспи? Сиңардай ошондой сурагым келип атат да, бүгүнкү биздин коноктун маанайына жараша маек болот да, ошондуктан келиңиз чай ичели, сиздин маанайыңыз жакшы болсо болду, эфир аягына чейин жакшы өткөрүп алабыз. Келиңиз чай ичиңиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздерге дагы чай ичиңиздер деп чакырып өтөлү. Келиңиздер, чай ичели, маек үстүндө сиздер менен биргеликте жакшы бир сырларды ачканга аракет кылабыз. Эмне жаңылыктарыңыз бар, кандай жүрөсүз, ырлар, клиптер? Жакшы, буюрса жакында бир жолу ушул жака келип кеткенде айттым эле. Жаңы ыр жазылып атат деп, ошол жаңы ырым чыкты буюрса. Өзүм YouTube каналыма жүктөлдү. Ак жүзүңдөн бир өптүм деген чыгарма. Элдин баары агачы ошол элдин баары эле эмнеге Нуртилек сен кайгылуу ырларды ырдайсың, мындай шаңдуу ыр ырдап көрбөйсүңбү деп көп сурай берди да. Анан ошого ылайыктуу анан өзүм туугандарым дагы ошондой суроолорду берди. Анан ошого ылайыктап шаңдуу чыгарма жааттык. Азыр жакшы буюрса. Шаңдуу аткарган кандай экен? Шаңдуу аткарган кичине мындай неудобныйраак. Эмнеге? Шашып элеби? Негизи өзүңүзгө деле кайгылуу жолсо мындай муңдуу, жай ыргакта ырлар жагабы негизи аткарууда, же болбосо угууда деле? Мындай да, мен негизи мындай өзүм эле ушундай жай же болбосо мындай кайгылуу, муңдуу ырларга өзүм көп басым жасайм да. Анан билбейм, ырдаганда дагы ошого мындай образга бат кирем да, ошол ыргачы. Мындай образды да жакшыраак берем, чем мындай шаңдууга караганда. Жашоодочу өзүңүз кандайсыз? Жашоодо өзүм шаңдуу элем. Шаңдуу элесиз, Шаңдуу элем, жакшы эле тамашакы, ушундай жакшы адаммын десеңер. Анан себеби эмне болот атат андан? Же балким азыр ушундай бир убакыт болуп аткандыр, ырларды тандоодо, же болбосо угууда. Балким ушундай да. Негизи биринчи мен өзүм буга чейин Элмуз деген группада ырдап келгем. Элмузда ырдап жүргөндө көп клиптер тартылды. Кыргыз элинде эле жакшы билет болуш керек. Балалык деген чыгарма чыккан да.
ошо группа менен Элмуз деген группа менен ырдаганда бак менен чыкканда ошо сиз айткандай тойлорго көп чакырчу да. Тойлорго барып булар деген бак ырдаган бала дегендей ошондой айтып калчу да. Анан өзүнчө чыкканда ошо группадан мындай өзүнчө өз алдынча иштеп көрөлү деп чыгып кеттик да биз группадан. Анан өз алдынча иштеп жүргөндө минтип калат экен да. Бул жана байке жана кара кийинип алып моюнда семишке таап ырдаган менен сырттан караганда көрүнүштү гана эстеп калышат көрүнүштү гана эстейт. Анан жакында эле 3 күн болду. TikTok өзүмдүн TikTok каналыма кичине кыска бөлүк ырдап кыска бөлүгүн киргизип койгон элем. Анан просмотрларым бир 20 000 ушундай болуп алып атты да. Анан эмнеге аз алып атат болду экен. Анан жанымдагы досторум айтчу, бул ырың деген сеники аябай кетет. Мындай элдерге жакшы таратып кош керек деп. Анан 2-3 күн болду, бир аккаунт менин ырым менен жасап монтаж кылып киргизген экен. Башкабы, башка аккаунт эле. Ошо ырымды жазып кыска кылып туруп киргизип койгон экен. 1000ден ашык киши тартып коюптур да, тренд кылыпчы. Ырымдан ага деле ал ошо аккаунт ошол ырды жасаган адамга деле рахмат. Балким комментарийлерден карасаң ким ырдайт деген эмелер. Ансагандай мен ырдайт дегенсиң. Мен деп комментарий жазып койбойт. Өзүң жазылбайт экенсиң. Антачы. Ошо 1000ден ашык киши тартыптыр. Анан мындай мен үчүн да значит жакшы эле болуп атыптыр деп койдум. Ошо. Баягы ырды бир укканда ушундай болот го. Же элге дароо жакшы кабыл аласың, уккуң келип баштайт кайра, же кээ бирөө мындай түшүнүксүз боюнча эле калып каласың да, ошондой сыяктуу элге мындай тараачудай жактары бар го, Жактары бар да, мындай сөзү өзү бул ырдын буга чейин ошо биринчи тартылып клип ошол ыр боюнча айта кетсек, сөздөрү дагы мындай бөлөкчө да, мындай сиз өзүңүз айткандай кайгылуу дегендей, кайгылуу ырдан болду. Анан бул мындай текст эле уже айтып берет да. Узап кеттик барын таштап, эки көзүң толуп жашка, жүрөгүбүз эми боп-бош, биз экөөбүз эки башка деген жерин эле. Биз экөөбүз эки башка ошо ягын эле кесип туруп киргизип койгон экен. Анан кимдир бирөөнүн ар кандай жашоосу бар да, ар кимдин ар кандай жашоосу бар да. Ошол жактарын кескиргизип койгон экен. Элдин баары аябай кайгырып жүрүшөт. Эки башка болуп аткандар көп болуп атканбы азыр, Ошондой болот. Андай болбосун. Жүрөктөрдө сүйүү болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай кызыктуу маек башталды бизде. Эгерде сиздерде дагы суроолор болсо, бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Анда маек менен биргеликте ырдап да отуралы, Келиңиз, жакшы бир музыкалык аспап. Бул домбурабы же кандай? Муну айта кетейин. Башкача экен, же комуз дей албайм, же домбура дей албайм, экөөнүн ортосундагы нерседей көрүнүп атат мага. Бул негизи комуз. Комуз эле, Ооба, комуз. Анан деген биздин Кенчимбаев деген ошол агабыз, атабыз атайын заказ бергенбиз да, ушундай кылып чаап жасап бериңизчи депчи. Анан ал киши айтты эле да, балам, негизи комузду деген комуздай кылып эле ойногула, бузганга болбойт комузду депчи. Анан өзүм болбой балалык кылып ушундай кылып жасатканбыз. Күнү жоонураак чыксын. Башкачараак чыгат, жоонураак чыксын деп анан ырга ылайыктап жасап берген эле да. Анан негизи анан кээ бирөө конокторго барып, тойлорго барып калганда казак туугандар отуруп калса, мына казак кыргыздын ортосундагы бир ынтымак деп ушул комузду чаптырып атайын деп коем. Көңүлдөрүнө алып, Жакшы, келиңиз анда өзгөчө мына ушул комуз менен биргеликте жакшы бир чыгарма жаңырсын. Кайсыл чыгарма болот? Анда эмесе кыргыз элиме
Кыргыздын нукура аспабы менен, комузу менен эски чыгармаларды аткарып берейин. Бул чыгарманын аты азыр элдик чыгарма. Элдик чыгарма Сары ой деп атап берейин. Макул, жакшы болот. Сары ойдун гана салкын ай тосунан, сагызган гана учат изусунан. Санамаганың алыбай издесин, кантейин таба албай койдум. Көп ойдун гана көркөм ай тосунан, көп үчкөн гана учат изосунан. Көркүнө ганаң алыбай издесин, кантейин көрө албай койдум. Салкындуу гана жердин ай сары, сагызган гана билип кундуйду. Зарлантып канаң менин ай койгончо, кантейин саналаш болсоң. Kanteyim sanalaş bolsong. Мына ушундай сонун чыгарма, элдик чыгармалар эле сонун угулат. Өзгөчө эртең менен мындай биринчи чыгарма эле ушундай аткарылса, тим эле жан дүйнөгө кирди го. Өзгөчө элдик чыгармаларды кыргыз элинин мурда көбүрөөк аткарылган чыгармаларын аткарганда жан дүйнөгө бир башкача сезимдерди алып келет жана көңүлдү көтөрөт. Барыңыздарга жакшы маанай каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Суроолор болсо жиберип турсаңыздар болот. Ал эми азыр ырдын аркасынан ыр болсун дейли, жакшы бир музыкалык чыгарма кезек беребиз. Андан кийин жарнама, андан кийин жолугушалы. Программабызды уланталы. Келиңиздер, чай ичебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү.
Программабызды улантабыз. Бүгүн бизде Нуртилек Нуржадиев конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тааныгандар болсо, салам жолдоп, суроолорду берип калсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр болсо биздин коногубуздан суроо берели, оюн ойнойбуз. Сизден суроо болсун, көрүүчүлөр болсо табат, WhatsApp аркылуу жооп жиберет. Ким туура жана биринчи жиберсе, ага белегибиз бар да. Биздин шарт ушундай, конок суроону бериш керек. Сизде суроо барбы? Мен беришим керек. Ооба, сиз көрүүчүлөргө суроо берип коюңуз. Аз даярдап албайлы дейсиң. Аз даяр эмес, Аз даяр эмес болду. Сразу ойлонгондочу. Макул, анда азыр жооп берип атып ойлонуп бериңиз, бир четинен. Чыгармачыл адамдар ушинтип көнгөн го, бир нерсени айтып бере беришет, ошол эле учурда экинчи ой дагы болот. Менде болсо, мисалы, ырчыларда кандай билбейм, сөз экинчи ойдо болот да. Менде болсо 3-4 ой бир учурда болот да. Сүйлөй берем, 3-4 ой бир учурда. Ошондуктан сизге да бул нерсени азыр айтып коелу. Жооп бере бериңиз, ырдай бериңиз, бирок суроода даярдай бериңиз. Көрүүчүлөр, ага чейин сиздер да суроо бере бериңиздер. 0508 400 100 номери аркылуу. Сизге суроо берейинчи, чынында эле өзүңүз айткандай эл муздогунан сизди көп таанышы мүмкүн. Анан сепишкагыз аркылуу, чын эле. Ошол аркылуу. Ооба. Анан Нуртилек Нуржадиев десе, мындай тааныбай калышы мүмкүн, көрүп таанышы мүмкүн көпчүлүк, Ооба. Эл муздогу эмне болду чынында эле? Эл муздогу азыр иштеп атат. Иштеп атат, Иштеп атат. Эл муздогу жакында эле 1 ай болду. Бир Эрлан Андашев деген мыкты ырчы агабыз тааныйт, эл жакшы. Ошо Эрлан Андашев агабыздын Кыргыз кыздар ай деген чыгармасын, онун сөзү Акбар Кубанычбеков деген мыкты акын агабыздын Кыргыз кыздар ай деген чыгармасын жаздырганбыз. Ошолор дагы чыкты, көрсө бардык. YouTube каналдан чыкты, радиолордон кетти, бардык радиолордон. Ошолордон алсаңыздар болот. Анан деген биз группа менен да сүйлөштүк, жекече да иштеп көрөлү десек деп кеңешим, жекече иштеп көрөлү, макул болуп, азыр жекече да иштеп көрөтабыз. Ошол эле учурда топто деле, жеке деле, эки жакта тең. Эл муздогу канча болду түзүлүп калганына? Эл муздогунун түзүлгөнүнө 2017-жылы түзүлгөн. 2017, азыр 2023. 6 жыл болуп калды. 6 жыл болуп калды, көрсө. Жакшы, топто, мисалы 6 жыл ичинде элге алынып, бир аз да болсо элдер таанып, кабыл алатырларыңыздарды угат дегендей, топто иштеген жеңил эмесин мындай байкасак болот да, мисалы ар ким ар кандай ою чыгат, ушундай болушу мүмкүн. Сизде айта албаган бир нерсеңиз барбы, мисалы? Топ менен ырдабай эле, өзүнчө дилер дагы жакшы деп ойлонуп каласыз болуш керек, Ал сыр бойдон албай. Айта албайсыз, эфирден. Айтылбай аткан негизи мындай да, ушу чыгармачылыкка эми аябай көп каражат кетет да. Көп элдер ойлойт, элдердин баягы түшүнүгү, кыргыз элибиздин түшүнүгү мындай да, бул ырчы, бул ырчы болуш оңой деген дагы баягы көргөндө ушундай эме жатса керек да. Ырдап коесуңар деген сыяктуу эле. Ырдап коесуңар. Ырчылыктын артында бир чоң каражат керек экен. Чынында азыр көп нерсе каражат керек экен. Группа менен атап жүргөндө ошол каражатты ортого бөлчүбүз да. Анан ошол жегинен жакшы болчу. Аз акча бөлөсүң, чогулта коесуңар, анан тартылып калчу бир нерсе болду эле. Тигин тааныштары, мунун тааныштары болду эле, тартылып калчу да. Жалгыз болгондо баардык төшүктүн баары өзүнүн башыңда болот экен. Анан үстүнөн дагы продюсер менен иштегендиктенби, айтор негизи сунуштар түшүп атты, продюсерликке. Анан өзүм дагы кичине аракет кылып көрөйүнчү мен дагы. Ал аткарган жумушту мен деле кыла алам да деген сыяктуу, Ошондой сыяктуу, анан кыла берейинчи, Кудайым буйрса. Баягы өзүмдүн аракет кылайын,
өзүм эле чоң жигитмин да, өзүм эле кылып көрөйүн да. Өзү кылып аткан. Окшошот атабы, жакшы эле. Окшошот атат, аябай окшошот атат. Жакшы. Азыр элдин табити да өзгөргөн сыяктуу, Мисалы, мурдагы чыгармалар деле жаңылатып, ырдап ачат, бир аз башкача бир өңүттөгү музыкаларды, аранжировкасына башка нерселерди кошушат дегендей. Сиз эмне киргизсем деген ойдо турасыз, мисалы, башкача өзгөчөрөөк? Негизи азыр болсо мен аябай кыйратып мындай ырчы болуп атам дегенден алыспын да, анткени өзүм группадан тышкары болгон экиле чыгарма бар, өзүм аткарып жүргөн. Анан аябай акылдуу болгонун деле кажети жок дегендей, айта берейин. Бул негизи деген стиль, адамдын ар бир ырчынын өзүнүн стили болот экен да. Мисалы, ушу Бекжан Темирхан деген сыяктуу абдан популярный ырчы драматург досубуз, ошо анын стили бөлөк болчу. Мисалы, Мирбек байкеники бөлөк, Нурлан байкелердики тоже бөлөк. Ар биринин өзүнүн стили, өзүнүн үндөрү болот да. Кээ бирөөлөр ошо кээ бирөө өзүнүн стилин дагы эле таппай жүргөн адамдар болот да. Мисалы, мен. Каякта жүрөт билбейм деп коебуз стилиңизди. Стилимди издеп жүрөм. Анан эме мен негизи өзүм консерваторияны бүткөм да. Профессиональный ырчы деп коет да. Өзүм билим алган 5 жыл. Вокалды алгам. Болгондо дагы. Таң атпай туруп алып ушинтип үнүм эме таң атпай эртең турганда агайым айтчу эле, эртең турганда өнүңдү чыгарбай, акырын бөлөк нерсе жөнүндө ойлонуп, чай ичип, сиздер айткандай чай ичип, шашпай суудан ичип, анан өзүң акырын сүйлөп, ушинтип көндүрүп, анан ырдап башла депчи. Таң атпай эле сразу үндү тургуза калып ырдатканда дагы кичине эмерээк болуп калат экен да. Тура эмесирээк болуп калат экен. Анан ансыгандай консерваторияны бүттүм. Бүткөндөн кийин комузда мен өзүм негизи народный пенияны бүткөм да, элдик ырдоону. Комуз менен ырдайм. Фаноо жүрөм алыптар дегендей. Анан өзүмдүн голосумду деген айтат, көп айтышат, сеники деген оперный сыяктуу. Народный менен оперный, смешанный голос деп коет. Анан аябай мактап атам эсимде. Мактабыңыз. Анан ансыгандай мен көп жанрда ырдай алам, ырдайт окшойм да. Эстрадада ырдайм, народный да ырдайм, классика жанрында дагы ырдасам болот деп ойлойм. Анан ошондо стиль кандай кетет? Аралашпы? Ошондой болот, ошо таппай атам. Кайсыл жаатына басым жасасам деп мындай ойлонуп жүргөн убагыңыз экен. Эстрада багытына көбүрөөк басым жасап атам. Азыркы элдин табити чын эле сиз айткандай бөлөкчө болуп калды. Мурда болсо деген баягы комуз менен, аккордеон менен ырдаса укмуш эзет экен деп. Аябай ушун үчүн азыркы уже жаштардын талабы бөлөкчө болду. Жана мен айткандай башында бир ырым чыккандай сепчканы тагып алып, колдорду жайып алып ырдаган заман болду азыр болса. Сепчкабыз каякта? Айылдагы? Прачкама подат этип коем деген. Берип салдыңызбы? Жакшы. Баягы элдин эсинде калыш үчүн бир нерсе ушундай болот экен да, кимдир бирөөдө. Кимдир бирөө чачын өзгөчө кылып чыгат экен, кимдир бирөө мына ушундай цепочка деген сыяктуу. Кыскасы, элдин эсинде калышыда эми чыгармаларыңызды биз күтөбүз, Азыр чыгарма аткарып бериңизчи, эртең менен кыйкырганга болбойт деп атасыз. Биз алдап чайдан бере калып, кайра ырдата калып, акырындан ырдап бериңиз. Биздин көрүүчүлөр баягы келген конокторубуз абдан күтүшөт да.
Азыр үнүңүз жакшы элеби же? Бир аздан кийин мындайды. Сурооңузду берип койгойлу, келиңиз. Эстедиңизби? Бере турган сурооңузду. Эме кылбайлы, жаңылмаштардан эле берип коеюнбу? Жаңылмаш айтасыз анда. Же эме макалалардан берип коеюн. Айырмасы жок. Макал айтсаңыз болот, калганын улап кетишет биздин көрүүчүлөр. Же болбосо жаңылмач айтыңыз, сиз айткандай кылып туура жазып жиберсин бизге. Алар эми бизге айтып жибере албайт да. Сиз айтканыңызды угуп жетишип, туура кылып жазып жиберсе, биз жегүүчү деп табабыз. Жаңылмач эмес, макал айтайынчы. Макул. Макал. Так, эме деп коелу. Мындай эле жеңил эле кылалы. Же дагы ойлоносузбу? Негизи аял кишилер чынында артында көп аял кишилер, айымдар артына запаздар менен жүрөт да, мындайчы. Сиз айтып атсаңыз эки кишилер бир эле жерде, бир эле ой менен калкат кезин союп аткан ошака кирип кетиречи. Ата аскалызо. Анан калганын уласын, калганын улаңыздар. Улантып коюңуздар. Ата асказо. Бул кыргыз элинде айтылып жүргөн жакшы бир макалдардын бири десек болот. Мотивация берүүчү сөз. Калганын сиздер болсо улап жазсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ата асказо деп айтылат. Калганы эмне деп айтылат? Улап жаза калыңыздар 0508 400 100 номери аркылуу. Негизи мындай макалдарга маани бересизби? Анан кээ бирөө дайыма сүйлөп атканда ушу макалдарды кошо калып, жана башка бир калыштырып сүйлөшөт го. Сөзгө кандайсыз? Сөзгө жакшы эле басым жасайм, чынында. Маани бересиз. Ата аскалызо, ал эми тап кыласыздар деген. Жакшы эле басым жасайм, анткени деген Токтогул Сатылгановдун ырларында биз дастан айтканда дастандарды же болбосо бир чыгарманы ырдап берерде мурда биз ошол текст менен биз таанышып алабыз да, биринчи таанышып. Мен өзүм таанышып алам. Таанышып, анан ушул сөздө деген ушундай берип ырдаш керек деген сыяктуу мындай. Ошол текстке, ошол образга киресиң да, ырдаганда жана ансыгандай мен ошол сөзгө көп басым жасайм да. Аз өмүрдүн ичинде амандашкын күнүгө, өлбөгөнгө табалар аздыр көптүр дүнүйө. Сөз атасы кулак, жол атасы туяк, суу атасы булак дейт. Ушундай сыяктуу мындай сөздөрдү мага жагат да, ушундай жаттап. Табада болсоңуз деле жарашат экен, негизи сизге көп таланттуу экен. Аз бир аздан кийин маегибизди улантабыз. Пиала Голд чай суусундукту жаркыраган, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү чайдан алып отуруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Коногубуз сиз да чай ичип атасызбы? Ооба, чай ичип атам. Чайдан ичиңиз, жок калса сунуп туруңуз. Мен сөзгө маани берип, ошол боюнча сиздин жоопторуңузга кирип кетпейли. Суроону дагы бир жолу кайталап коелу. Ата аскалузо деп айтылат. Калганын улап жазсаңыздар болот. Биздин номерлер экранда турат. WhatsApp аркылуу жазыңыздар дейли. Ал эми азыр келиңиз, ырдап беребиз деген боюнча калып калдык элек, көрүүчүлөргө азыр аткарып берсек. Бул чыгарманын аты бир нарынды көздөй салкын абага тоого сапыралып келели. Ысыкта сонун айттыңыз да. Келиңиздер анда. Нарындан жазган саламат дейт Ашыралы Айталиев атабыздын нарындан жазган саламатты нарындык туугандарыбызга арнайт. Шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган.
Кыйылдап поезд баратсаң ырып көздөн жаш тамган жөнөдүм нарын калага ынагым сенсиң садак ой жүзүңдөй бышкан өлтүрөбү жүзүңдөн жаным садага караган менен көз жетпей капкайда калды караным элестейт бирок сүйгүндүң жарокер жал жамалы бир букет гүлдү сонарда күчкө капталган саламат эсин бардым деп узатып калдым вокзалда ойлосоң болуп көңүл шат жолуксам деймин кайрабат театр ачып жаткандан ой нарындан жазган саламга театр ачып жаткандан нарындан жазган саламга мына ушундай чыгарма нарындын бир салкын абасына келгендей эле болду окшойт сонун аткаруу болду өзүңүз каяктан болот элеңиз өзүм көлдөн болом көлдүк туугандар таарынбай турушат көлдүк кыздар жөнүндө ата көрмөйм көлдөн болом ак сүйүскү район дегенде ысык көл областына караштуу ак суу районунун кызыл кыя деген айылы бар кичинекей азыркы аты советский мурдакы аты советский азыркы аты кызыл кыя деген айылдан ошол жактан чоңоюп ошол жактан ушундай нур тилек болуп кирген эң сонун көлгө барып келдиңизби анан сууга көлдөн кечээ эле келдим чынын айтканда кечээ биякта бир жерге ырдашым керек эле ошол жака келип атайын анан сиздердин да эфириңиздерге келейин деп азыр көлдө экенсиз да демек көп учурда азырынча көлдөн болом буюрса көлдө болом көлдүктөр көлгө түшпөйт деген чын элеби же ошо чын эле го негизи эмнеге көл жээгинде жүрүп баягы көлгө мындай өзүбүз негизи баары ким ар кайсы мисалы нарындыктар нарында жашагандар нарынга баргандан кийин обязательно бир жумуш болот да мисалы тала жумуштары ооба ар кандай жумуштар болот мисалы мен көлгө барганда мен чынын айтканда көп бошобойм да жумуш үйдөгү жумуштар уже боомдон ары өткөндөн кийин уже толтура жумуштар башталат бөлөк жердегилер уже көлгө баратса значит көлгө түшөйүн деп баратат эс алганы келатышат да ошон үчүн ошондой болуш керек демек жумуштар менен барышпайт экен көлгө ушундай жооп болду окшойт ал эми негизи социалдык тармактарда кандайсыз активдүү элесизби Instagram, TikTok. TikToктон керек болсо жана жарышып бир башкача видеолорду чыгарышат экен. Азыр ушул жакка келип карай турган болсок, TikToкту жабыш керек болуп атат. Ашыкча нерселердин баары көбөйдү деп бир акция кылып атышыптыр. Негизи кандайсыз? Бул жакты карап турасызбы? Мен эми азыр жашоонун талабы менен азыркы
замандын талабы менен эл каякта жүрсө эл менен жүрсөң кийиксиң, эл менен жүрсөң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөз бар го кыргыз элибизде. Анын сыгарындай ошо TikTok'то кадимдей элдер отурган, мен отурбайм көп деле TikTok'то. Прямой эфирге чыгып алып, батыл уюштуруп алып, үйлөрү менен антпейм. Андан алысым, өзүм кызыкпайм көп деле. Баягы өзүмдүн эле чыгармачылыкта жүргөндөн кийин өзүмдүн ырларымды салам TikTok'ума, өзүмдүн баракчама салам ырларымды. Атап мындай көп деле көрүп, бирөөнүн жашоосу менен мен көп кызыга бербейм. Анткени өзүмдүн жашоом аябай кызык болот дегенсиң. Мындай убакыт жок да ошо бирөөнүн жашоосун карагангачы. Кантип кызыктуу кылып атасыз я өзүңүз жашообузду. Элдерге да айтып коңузчу, жана кечке комментарий жазып отурушат го. Алар да өзүнүн жашоосун кызыктууга аракет кылышсын. Ошо таң калам да. Бир 2 жол, 4-5 жол кирдим. Бирөөлөр батыл ойноп аткан экен. Бирөө, короче, билбейм аларды деген мындай иттей мындай мен аябай жиним келер ушуну көрсөмчү. Астынан элдер карай берет экен. Ошол адамдардычы. Карасам, анан астында урушуп атышат. Аябай терс жактарын көрдүм да, анан көп киши карап алып туруп адамды кызыгып ошо жашоосун. Ал укмуш деле бир нерсени айтып берип аткан жок болуш керек ал жерде. Мен да ушу TikTok'то батылдарды көрө бербейт экенмин, бирок азыр ушу акция болуп атыптыр да, анан таң калып атам да, ушунчалык начар нерсени көрүп атышабы деген сыяктуу. Билбейм ишсе. Мен көп деле андай жок мына. Ошондо көргөм. Эл кадимкидей көбөйүп 700 адамдай отурган да. Эмнеге мен прямойго чыксам мени карабайсыңар дегенсиң. Мен силерге ырдап берем, жакшы ырлар тартуулап берем. YouTube'ма кирип каналыма жазылгыла деп реклама кылабыз. PR жагынан жакшы эле экенсиз, өзүңүздү жакшы эле реклама кылат экенсиз. Социалдык тармакта деле ушундай колдонсоңуз жакшы эле болчудай экен. Колдонуучулар көбүйчүдөй эле экен. Жеке жашоогондо кандай болуп атат? Эми эл көп берген суроону мен да берейин. Эмнеге үйлөнбөй жүрөсүз? Ошо суроо. Билем деп коебуз. Күндө ушу айылда атамдар менен чай ичип калганда ушул сөз аябай козголот, бир ортого коюлат. Эмнеге үйлөнбөйсүң? Сен ушу ырдап жүрүп ушу үйлөнбөй каласың. Ай, үйлөнбөйсүңбү? Мен уят кылып атасың сен. Үйлөн. Ушундай сөздөр көп айтылат. Байкелериңиз бар да, Байкем бар, мен өзүм негизи 7-1 тууган. Бирөөлөр менен бош бойдоп болгондон кийин таанышуулар болуп калса, канча бир туугансың десе, мисалы 5 же 6 дешет да. Ой, силер таң калбайсыңар го? Эмнеге таң калбайсыңар? 6-1 көбүрөнө сразу эле, ай, 6-1 туугансыңбы дешет да. Сизде эмне реакция жок дейт да. Анткени мен өзүм 7-1 тууганмын, ошондо менде реакция жок. Ал жакшы эле, нормалдуу да. Нормалдуу. 4 эжем бар. Бир байкем бар, бир иним бар. Көп бир тууган болгонума мен абдан сыймыктанам. Бир туугандарым жөлөк таяк болуп, баягы бир туугандар бир үйдө өзөк болуп турбайбы? Башка үй бүлө курсаң, уже бир туугандан мындай бөлөк үй бүлө болуп турбайбы деген сыяктуу. Мен ошо бир туугандарым менен сыймыктанам. Бир туугандарым менен аябай байымын да. Аябай колдошот мени. Анан аябай сыймыктанам, ушу 7-1 тууганым бар. Эжелерим чалышат, байкелерим. Кет мен мындай да, меники 4 эжем, 3 эжем көлдө турмушка чыгышкан. Бир эжем нарынга чыккан, анан кетип баратканда обязательно мен өзүм негизи Каркыра деген жайлоо бар. Ошол жакта жашайт, ошол жактамын да, Ак Суудан аягындамын. Көлгө алыспыз бизчи. Анан кетип барат эле ошол көл жээкте жашаган эжелеримдин, жездемдердин үйүнө кирип бир күн
Анан ошентип атып барганча эле көп күн болуп кетет. Анан ошо көп туруп турганмын. Алар айтып атса керек эми үйлөндү, Алар да айтып атышат эми ошо Кудайым буйрса үйлөнөбүз, бурсам да буйрура элек го дейм. Ошо Кудайым бурса. Убакыт келсе бурса үйлөнөм, анан ошондо силерге айтып берем. Ошо элчи тооп келиңиз, мына кей деп. Көпчүлүккө жооп кылып. Анда эмне дейбиз? Бакыт каалайбыз. Мына ошол эфирди күтөлү, бардык көрүүчүлөр менен биргеликте. Нуртилек үйлөнүптүр деп, Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, ийгилик каалайбыз. Азыр мен жыйынтык чыгарып коеюн, Пиалаголдтон ушул чакан белегибизди кабыл алып коюңуз, Ата Аскалуу Зоо эне боорундагы булак деп жооп жазыптыр. 0950 менен бүткөн абонент. Туурабы, Туура. Сизди куттуктайбыз, жүзбүрдүктү ыйгардык. Жана башка көрүүчүлөрүбүзгө да ыраазычылык билдирели. Коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.